Assalamu alaikum Oşkovardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер. Биз бүгүн Төрөбай Кулатов айылдык аймагынын Жал айылында турабыз. Жалдан өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жоргологон өспүрүм чыгат экен. Жорго тайды сиздерге тартып маалыматын беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Кандай өспүрүм болду? Нурбек маалыматты берет. Бизден алыстабаңыздар. Лайк басып коюңуздар өспүрүмгө. Мына жоргологон байкаңыздар туугандар. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар туугандар. Нурбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден сол жакшы Нурбек. Тайды сатууга койдуң буйруса. Тайды сатууга койдум буйруса. Көрүшпөй эле. Саламат. Муну тай деп калдың. Жорголош жайында жаман кетет го бул чапкандай эле жаныбар. Полторашка да. Полторашка бул. Өзүм энчиге алдым эле. Энчиге алынганбы? Сатып алып сатууга керек болду. Акча керек болду. Акча керек, сатыш керек. Сатыш керек. Жорго издегендерге экен да бул жаныбар, а? Жоргосу ham, жүгүргөнү ham жайда. Жүгүрүшү да жакшыбы? Жүгүрүшү да жакшы. Колго жоош эле бул жаныбар. Колго жоош. Качан үйрөттүң? О, тумшуктары да кочкор тумшук го. Мен алганда үйрөнгөн экен булчу. Мына келлелери кочкор тумшук экен жаныбар, а? Кашкасы да үзүк кашка экен, а? Наракка бурсаң, алды аркасын көрүңүздөр. Бою канча чыгат Нурбек? Каерден келген эми маалыматты берчи. 1.50ге чейин. 1.50'nin тегереги. Тегереги болуш керек. 1.40 чыккан өзү да. Жебичи кандай эми? Жебичи жакшы экен. Колго жоошпу жоргонун? Жоош. Кличкасы барбы, жокпу? Кличкасы жок. Кличка жок. Жок. Туяктарын карматат. Муну кайсы жерден алдырдың дедиң? Бул жакын эле айылдан келди да. Бишкектен келген да өзү таги. Түбү Бишкектен алынган. Жебичи колго жоош мындай өзү билинип турат. Энчи бап нерсе экен да, энчиге. Акча керек. Сатууга чыгарайын дедим. Ошондо жазгакунан болуп калабы? Жазгакунан. 4 казыгы таза. Таза. Карабайыр эле болуп калабы, кыргыз жылкысы? Карабайыр эле болуш керек бул. Муну чабып дагы көрсөтөсүң, Чабып кыргызам. Мынакей, көрүңүздөр, чабып дагы көрсөтөт экен. Тездигин дагы мына жоргологонун өзүңүздөр көрүп күбө болуп турасыздар туугандар. Жол бир аз мызыраак экен, ошондой болсо да көрсөтүп берип атат туугандар. Азыр эми бияка кой Нурбек, бияка кой берип коесуң, а? Жорголотпой эле. Бизден алыстабаңыздар, өспүрүм издегендерге. Чапты эми. Тайтып чабып кетти туугандар. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бияка Нурбек, бияка бир жорголотуп коесуңбу үй жака? Муз эмес экен да ушул жак. Сыяктуу. Ошол жака жорголотчу жаныбарды. Өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Нурбек маалыматты берди. Токтото бер эми Нурбек, көрдүк. 200 скоросу бар экен да, сегин баскан. Жоргологон дагы чапсаң дагы. Эми өспүрүмдүн баасын канча коесуң? 125 миңге кой. 125 миң сом. 25 миң сом. Кем болот, а? Мындай секин бастырсаң, мына чатка аяктарын да тартып коелу. Силерин көрдүңүздөр, жоргологонда көрүп турасыздар. Жакшы сындуу келишкен өспүрүм экен. Минилип даяр, энчи боо экен. Энчиге экен да. Эми номерлериңи айтып өтсөң. 76 менен. Плюс 996 776 менен 80 80 94. 80 80 94 номери менен байланыссаңыздар болот. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Содого береке берсин Нурбек. Саламатта калыңыздар. Колдон чыгарбай алып калыңыздар. Ушундай өспүрүм издегендер.